Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы витаминдер. Сабактын максаты витаминдер жөнүндө жалпы түшүнүк аласыңар. Организмге витаминдердин таасирин билесиңер. Витаминдерди кандай сактоо керек экендигин үйрөнөсүңөр. Витаминдер деп төмөнкү түзүлүштөгү организмде синтезделбеген, организмге тамак ашынын курамы аркылуу кирген, зат алмашуу процессинде чоң роль ойногон татаал органикалык заттар бул витаминдер деп аталат. Витаминдер организмге өсүмдүктөр менен жаныбардан алынган азыктар менен келет. Витаминдердин азыркы күндө 20га жакын түрү белгилүү. Витаминдер эки түрдүү болушат экен. Майда эрүүчү витаминдер жана сууда эрүүчү витаминдер. Майда эрүүчү витаминдерге витамин А, витамин Д, витамин Е жана витамин К кирет. Ал эми сууда эрүүчү витаминдерге болсо В тобундагы витаминдер, С витамини, П витамини, H жана башка витаминдер кирет экен. Эми витаминдердин мааниси. Организм узак убакыт витамин жетишпесе, анда алар авитаминоз оорусуна чалдыгат. Мисалы, адамга С витамини жетишпеген учурда адам цинга оорусу менен ооруп калышы мүмкүн экен. Бул оорунун белгилери кандай болот экен? Тиштин бүлөлөрүнө жабыркайт экен, шишийт, канайт, тиштер бошойт, ооздун ичи жара болот, анан муундар дагы шишип кетет экен. Чоң адамдарга суткасына 50-70 миллиграмм С витаминин алып туруусу керек экен. С витамини карагатта, ит мурунда, калемпирде, капустада, лимондо, апельсинде, кивиде жана башка жашылча мөмөлөрдө болот экен. С витаминин аптекадан аскорбин кислотасы болсо, С аскорбиновая кислота деп, С витамини аскорбиновая кислота деп алып жүрөсүңөр, аскорбин кислотасы деп. Аскорбин кислотасы клеткалардын калыбына келүүсүн жана өсүү үчүн, кан тамырлар, сөөктөр жана тиш үчүн абдан маанилүү экен. Организмди инфекциядан коргоодо бул баалуу элемент болот экен. Адамдын иммундук процесстерин ишке ашышын күчөтөт. Витаминдердин биологиялык ролдору бар. Мисалы, А витаминин карагыла. Витаминин А родопсин белогунун курамына кирет экен, клеткалардын дифференцировкаларына катышат экен, ошондой эле кычкылдануу, калыбына келүү реакциясына катышат экен. Витаминдер бул органикалык кошулмалардын курамына кирет. Алар тиричилик аракети үчүн эң зарыл болгон биологиялык активдүү заттар. А витамини адам суткасына болжол менен 1 миллиграмм А витаминин алып турушу зарыл. А витамини бул химиялык жагынан каротин затына окшош болот экен. Каротиндин А витаминге айлануусу ичегинин кирегелеринде жана боордо өтөт. А витамини сабизде, абрикосто, помидордо, калемпирде, ошондой эле балыктын майында көп болот экен. Сүттө жана бөйрөктө көбүрөөк кездешет. А витамини жетишпеген учурда көздүн сырткы тунук чели, тери, дем алуу жолдору жабыркайт. Эң биринчи белгиси көгүм карыкма деген оорусу пайда болот экен. Көгүм карыкмада адам кечкурун көздү начар көрүп калат экен. Д витамини булар болсо балыктын майында, жумурткада, ошондой эле боордо. Бул витамин күндүн ультра кызгылт көк нурларынын жардамы менен териде пайда болот экен. Бул витамин жетишпесе, балдарда итей деген оору пайда болот экен. Ал ооруну алдын алыш үчүн кичинекей балдарды күнүгө саат 11ге чейин эртең мененки күндүн нуруна кактоо керек экен. Витаминдер булар көбүнчө жаш балдардын жакшы өсүшүнө, тиричилик аракетине, ооруга туруктуулугун күчөтөт. Организмде кальций, фосфордук зат алмашууну жөнгө салат Д витамини. Д витамини 1,25 диоксикальциферол деген гормон синтездейт экен. Өт кислоталардын синтези жүрөт экен. Д витамини жетишпей турган болсо,
анда балдар мына момундай ит оорусу менен ооруйт экен. Ооруган балдардын сөөктөрүндө кальций жана фосфор жетишсиз болот экен. Колдору, буттары ирип, башы чоң, курсагы чидирейген абалда болушат экен. Муну убагында дарылабаса балдар үчүн өтө коркунучтуу болот. В тобундагы витаминдер. Буларга B1, B2, B6, B11, B12 деген витаминдер кирет. Бул витаминдер жетишпей турган болсо, анда адамдын көрүүсү бузулат экен, нерв системаларынын функциясы начарлайт экен, кыймыл аракетине доо кетет экен. B1 витамининин жетишсиздиги Альцгеймер деген оорунун күчөшүнө алып келет экен. B1 витамини кайсы азыктарда көбүрөөк болот экен? Ит мурунда, грек жаңгагында, карагатта, бурчакта, ошондой эле жумурткада бул витаминдер жетиштүү санда болот. B2 витамининин жетишсиздиги болсо, бул дерматит, кандидоз, дерматоз оорусуна алып келет экен. Ошондой эле мына момунтип ооздун жара болуп кетиши, көчүп кетүүсү деп коет кыргызда, мына ошондой ооруларга алып келет экен. B2 витамининин булактары болсо, мына көрүп турасыңар бул жерде буудайдын нанында болот экен, сырда, этте, балыкта, боордо, сүттө, ошондой эле ар кандай акшактарда бул B2 витамини бар экен. B12 витамини жетишпей турган болсо, адам бат чарчайт, анемия оорусуна чалдыгат экен, нерв тканинин дегенерациясына алып кетет экен. Эгерде витамин ашыкча болсо, мына момундай беттерге ар кандай кызыл безеткилердин чыгып келишине алып келет экен. B12нин булактары балык, эт азыктары, деңиздин азыктары, мына бул жерде көрүп атасыңар, устрицаларда, рактарда, крабтарда, ошондой эле тооктун этинде, боордо, жумурткада көп болот экен B12 витамини. Тамак аштарда витаминдер кандай түрдө сакталат экен? Организмге витаминдер дайыма үзгүлтүксүз келип турушу үчүн витаминдерди дагы толук өлчөмдө алыш үчүн аны туура тамак ашты туура даярдоо керек экен. Бирок айрым учурларда тамак ашты туура даярдай албагандыктан бул витаминдер жок болуп кетет. Организмге витаминдердин өлчөмү нормадан төмөн болсо, бул гиповитаминозго алып келет экен. Анын себептеринин бири тамак ашты узак мөөнөткө сактоо, ошондой эле туура эмес даярдаганда бул витаминдердин жок болушуна алып келет экен. Жогорку температурада тамак бышырганда эттеги, өсүмдүктөгү витаминдердин 50-60% сапатын жоготот экен. Көптөгөн жашылча жемиштерде витаминдер абада эле өздөрүнүн касиеттерин жоготуп жиберишет экен. Мисалы, ошол үчүн жашылчаларды тамак ашка кошоордон бир аз эле мурда даяр болоюн деп калган кезде ачып, туурап, анан кошуш керек экен. Эгерде мүмкүн болсо, жашылчаларды чийки жесе дагы абдан жакшы болот экен. Мисалы, бышырылганга караганда сабиз чийки кезинде А витаминине бай болот экен. Кээ бир витаминдер болсо, металл идиштер менен тийишкенде бузулат экен. Ошондуктан жашылчаларды бышырыш үчүн эмальданган идиштерди пайдалануу бул талапка ылайык экен. Эттен же жашылчадан даярдалган тамакты дароо жеш керек, себеби бышкан тамак ашта витаминдер көп сакталбайт. Азыркы кезде адамдар витаминдерди жасалма препарат түрүндө пайдаланып калышкан. Эгер аларды нормадан ашыгыраак пайдаланса, анда гипервитаминоз оорусуна чалдыгат экен. Бул дагы денедеги витаминдердин ашыкчалыгы организмге терс таасирин тийгизет. Эмесе балдар, үйгө тапшырмага көңүлүңөрдү бурам. 55 параграфты окуп чыгасыңар, сөздүктөрдү дептериңерге жазасыңар. А витаминоз, гиповитаминоз, гипервитаминоз деген. Ошондой эле гиповитаминозго чалдыкканда адам тез чарчайт, алсырайт. Жазында көп кишилер гиповитаминозго дуушар болот. Себебин түшүндүрүп бергиле. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Көрүшкөнчө сак саламат болгула.